Ассалому алейкум, Кыргыз Уста YouTube каналынын жамааты. Москва чоң шаар, адам көп. Ал жакта доставкада иштеп жүргөнмүн. Ким менде подписка болуп көрүп жүргөн болсо, мен курьерский службада иштеп, Delivery Club, Яндексте иштеп жүргөндөрүмдү видеого тартып, чыгарып сиздерге тартуулап турганмын. Мына Бишкекке келдим жакында. Эми Бишкекте ушуна курьерский службалар жөнүндө маалымат алып, өзүм барып, текшерип көрүп, кантип жумушка кирет, зарплатасы канча, ошолор жөнүндө айтып берип, сиздерге маалымат кененирээк жеткирейин дедим. Бишкекте адам көп, туристтер көп, компаниялар да көбөйдү айтмакчы. Ошондуктан курьерский служба бул жакта абдан уже өнүгүптүр. Мен билгенден азыр Кыргызстандын рыногунда белгилүү 3, даже 4 десем болот, компаниялар ачылыптыр. Glovo компаниясы, итальянский компания экен. Namba Food деген бул кыргыз же казактыкы, ковер самолет. Анан дагы майда чүйдө. Вот ошонун бүгүн мынакей экранда бул жерде болот. Glovo деген компания жөнүндө сиздерге тааныштырып берейин. Өткөндө мен бардым, жумушка кирейин деп, барып кичине маалымат алам деп офисине бардым. Жибек жолу, улица 372 дом. Ошол жерге бардым. Чоң этажканын биринчи этажында экен. Биринчи этажына кирдим. Кирсем, адамдар отурат ноутбукта. Катталгансызбы, заявка жибердиңиз беле дейт. Басам. Мен ошол сайтка кирдим дагы, өзүм заявка жибердим. Аты жөнүмдү, туулган жылым, кандай машинада же пешком же велосипедде ташыйсызбы, ошол жөнүндө телефон номериңизди калтырып, как положено, сайттан заявка жиберсеңиз, сизге кайра обратная связь жиберет. Ушул күнү келиңиз, саат мынчада келиңиз, тренинг өтөт дейт. Мен ошентип заявка таштагам, мен тренингке бардым. Эми ал ошо биринчи күнү жумуш жөнүндө айтып берет экен да. Ошентип катталды, номеримди жазды, көрдү, кирип дальше тияка отуруңуз. Азыр маалымат беребиз деди. Мен отурдум. Жарым саат алдын барыпмын. Жарым саатта адамдар уже топтолуп, полный где-то божомол менен бир 30 чактай адам болду да. Анан тренинг башталды. Жумуш жөнүндө айтты. Glovo кайсы компания, кайсы жактан келген, эмне жумуш кылат. Glovo деген бул тамак ташуу, базардан продукт, медикамент. Клиент эмне заказ кылса, ошонун баарын алып барат экен. Документтер, кандай документ керек? Паспорт, патент ачылат дейт, сөзсүз. Optima банкка барып, курьерская служба Glovo'га карта ачтырыш керек десеңер, ачып беришет экен. Анан патент жөнүндө любой налоговый службага барып, патент ачтырыш керек экен. Курьерская служба деп ачтырсаңар, айына 1336 деди, же 332 сом айына төлөп турасыздар экен. Ошолорду ачкандан кийин сиз уже жумушка чыга бересиз. Жумушка чыгыш үчүн эмне кылыш керек? Сумка алыш керек. Сумка 2500 же 2600 сомго сатып аласыздар экен. Эгер велосипедде болсоңуз, сизге powerbank берет. Анан телефон держатель, жана велосипеддин ручкасына телефонду коюп держатель берет экен. Ошонун баарын акчага сиз сатып аласыз, бирок сразу сатып албайсыз. Жумушка киргенде сиздин зарплатаңыздан ошол бир айда бөлүп алышы мүмкүн, же частично бөлүп сизге берет. Ошону рассрочкага берет, кыйналбаш үчүн. Сиздин телефонуңуз Android болуш керек. Android ага программа көчүрүлөт, Glovo Courier деген. И сиз ошонун баарына көчүрүп, патент алып, Optima карта алып, powerbank, сумка полный алгандан кийин сизди уже учетка ачып, сизге приложенияга мүмкүнчүлүк берилет. Эч кандай штрафтары жок деди. Тарифтер жөнүндө айтып берсем, бир заказ 25 сом экен, анан
8 сом километрге, ар бир жүргөн километриңизге ресторанга чейин 8 сом, ресторандан кийин клиентке чейин 8 сом төлөнөт экен. Эмнеге аз десеңиз, коэффициент бар экен бул жерде. Мисалы, коэффициент деген 25 сом заказ болсо, ошону курьер көп болсо коэффициент 2 болот. 2-ни сиз 25ке көбөйтөсүз, бир заказ 25ке көбөйткөндө 2 50 сом болуп калат. Ошону божомол менен бир заказыңыз 75 сом болот экен да. 2 километрге ушундай эсептелип, түшүнүгүм боюнча ушинтип айтып берди. Дагы кеңирээк маалымат алам десеңиздер, Glovo деген сайттан, Google'дан, Яндекстен издеп тапсаңыздар болот. Мен ошо барып өзүм кичине маалыматымды бөлүшүп койдум. Эгер иштейм десеңиздер, как раз уже кыш келди, тамакташуу башталды, жумуш көп экен. Айтыштары боюнча жумушчулардан караганда заказ көп деди. Бирөө суроо берди. Биз жумушка барганда 10 мүнөт же 15 мүнөт туруп калбайбызбы, заказ жок болуп калбайбы, мынча курьер бар экен, 30дай курьер келиппиз дейт. Жок, курьерден караганда заказ көп, эч качан жумушсуз калбайсыз деди. Анан зарплатасы боюнча ар жума сайын берип турат экен. Иштегендерден сурадым, бир жумада канча сом кылып атасың десем, 8000 дейт. Ал студент экен еще, сабакка барып канча убакыт жумуш кыласың деген жокмун, бирок бир жумада 8000 табам деди да. Ал студент. Эгер сиз 8ден же 9дан 9га чейин кечке иштесеңиз, значит сиз бир жумада 12ден 15 табып же 10дон өйдө тапсаңыз болот да. Колдооңуздар керек, видео менен бөлүшүп коюшуңуздар керек, лайкты жырный басып коюшуңуздар керек, видеого комментарийге өзүңүздүн жакшы пикирлериңизди, ой пикирлериңизди жазып коюшуңуздар керек. Ассаламу алейкум, саламатта калыңыздар.